Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу жалпы регион телеканалынын көрүүчүлөрү, ушундай жаңы эле сонун акын эжекебизди узаттык. Андан сырткары мен сиздерге баса белгилеп айтып аткан үлгүлүү үй бүлө келди. Аны барыңыздар өзүңүздөрдү күбө болуп ким экенин байкаңыздар. Мен ага чейин аттарын да айтпай, тааныштырбай турайын, өзүңүздөр көрүп, жанакы айткан 0551 36 51 15 деген номерге WhatsApp аркылуу ким экенин тактап мага жазып койсоңуздар, тапкан кишиге дагы албетте сыйлык бар. Анда биздин коноктор менен азыр баштайлы, андан кийин эфирде улантабыз. Aylanay sezimler öçmüyor Aylanay sezimler öçmüyor Kağılay sezimler öçmüyor Ökündürmey mezgildim ötkenini Ökündürmey akşamdan uçkunini Bayağıday cıvılıktar toğdını Aylanay sezimler öçmüyor Aylanay sezimler öçmüyor Kağılay sezimler öçmüyor Kıygaç karap koş erkep ötmögüne Jamgır bolup ödüngö tökmögüne Жүрөктөргө жылуулуктар тулдырып Aylanay sezimler öçmögүнө Aylanay sezimler öçmögүnө Kağılay sezimler öçmögüne Aylanay sezimler öçmögüne Барекелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек, билдиңиздер болуш керек. Менимче билбегендерге да баса белгилеп айтайын. Айтылуу оончу Жолдошбек Исраилов агабыз болду. Жанында келген айтылуу акын, жазуучу, көптөгөн китептердин автору Гүлмира Рыспаева эжекебиз. Саламатсыздарбы? Учурашканда эле башкача, анткени майрам жакындап калды да. Аз күндө, 3 эле күндүн ичинде майрам келип калат. Ошондуктан жалпы элибиз менен учурашып, келе жаткан майрамы менен куттуктап, ушундай сонурлар менен баштасак болот. Саламатсыздарбы, агайын туугандар. Сиздер менен ушундай жакшынакай регион телеканалы аркылуу сиздер менен баалашып атканыбызга кубанычтабыз. Анан Нурмат айткандай, ушу жадырап жайнап жакшы бир тарыхый жакшы майрамыбыз келе атат. Буюрса, ошол майрамыңар кут болсун, элибизде тынчтык болсун, өлкөбүз өнүгүп өсүп, бир жакшы заманда жакшы жашайлы. Айтканыңыз келсин, эже. Мен дагы ушу жалпы кыргыз элибизди алдыдагы келаткан 100 жылдык майрам. Ушу 100 жылдык майрам. Эң чоң майрам. Куттуктагым келет. Жалпы элибизге тынччылык,
Анан ушул жалпы кыргыз элибиздин ушул майрамына 100 жылдыкка арнап жаңы китеп чыгаргам. О, кут болсун. Жакшы жаңылык. Коломто деп аталат. Бул коломто өзү айтып тургандай, жалпы элибиздин колоптосу өчпөсүн. Дайыма ушул кыргыз элибиздин коломтосунда от күйүп турсун. Эмне деген ыр менен келдиңиз башта? Коломто деген ырды эле окуп берейин сразу эле. Биримдикте алга бирге басчылар, келечекте элин жерин бакчылар, коломтодон жарык жалын өчүрбөй, биз болобуз улуу оттуу жакчылар. Тээ байыркы жашап өткөн тарыхтан, кыргыз наркын, ата салтын жараткан, жашап келет жайнап ыйык коломто, кылымдардан кылымдарды карыткан, үйдүн куту ак элечек керилген, сүтү ыйык сүйүп келген теңирден, кут төгүлгөн ушул ыйык коломто очок ээси энелерден берилген. Куттуу элдин кутун кууп кетирбей, көп көчсө да акыл эсин көчүрбөй, сактап келди биздин ата-бабалар коломтонун куттуу отун өчүрбөй. Аталардын ак батасын актайлы, жерибизди уурдап кесип сатпайлы. Түтүн булап түркүн улуу конуштан, коломтонун отун дайым сактайлы. Алга карай кадам таштап келебиз, тоскоолдорду биримдикте жеңебиз, коломтонун куттуу отун өчүрбөй, урпактарга белек кылып беребиз. Ай баракелде. Эжеке, эми сиздин ар бир жазган ырыңыз бул популярдуу болуп чыгат да дайыма элечи. Бул эми коломто китебиңиз кут болсун. Жакшы жаңылык менен келген экенсиздер, мындай жалпы элибизге ушундай жаңылык болуп туруш керек да. Гүлмира Рыспаева деп атыңыз угулганда, акын баягы жазуучу ырлар менен эле калбастан ушундай ошол ырларды жыйнап бир китепке топтоп келип коломто деп 100 жылдыкка карата чыгарган китебиңиз кут болсун. Андан сырткары мурдагы эфирлерге келгенде жолдош агабыз дагы башка аккордеон менен келди эле, жаңа аккордеон кут болсун. Рахмат. Эми жаңылыктардан баштайлы. Эмне жаңылыктарды кылып атасыздар? Сиздердин ушундай үй бүлөлүк талантыңыздар бар экенин баардыгыбыз тең билебиз. Жалпы кыргыз эли билет. Мисалы үчүн мурда эжекемдин эң күчтүүлүгү. Негизи ар бир күчтүү эркектин аркасында күчтүү айым турат деп коет го. Бир убакта Гүлмира Рыспаева деп баарыбыз тең акын катары таанысак, бир күн эле жүрүп Жолдошбек Исраилов болуп чыга баштады. Бул каяктан чыгып аткан ырчы деп баштасак, аркасында Гүлмира эжем турган экен, жубайы. Анан жүрүп бир күн эле дүйнөнү дүңгүрөтүп Бек Исраилов деген ырчы жигит чыгып калды. Ал Бек Исраилов каяктан чыгып атат деп акыры түпкү тамырын изилдесек барып келип Гүлмира эжеме такалды. Ошонун баардыгын тең чыгарып, андан да баардык элибизди суктандырып, көз тийбесин деп коет, элибизде сөз тийбесин деп коет. Чет өлкөдө эң популярдуу Николай Басков сиздин туулган күнүңүз менен куттуктап атканын да көрүп калгам. Ал жактан дагы көптөгөн ийгиликтер болуп атат. Анын баардыгы тең кут болсун. Эми жаңылыктардан айталы. Ошол жаңылыгыбыз, жаңы китепти чыгардык. Ошол китептин бет ачарын жакында эле өткөрдүк. Улуттук консерваторияда өттү. Аны тиги 7-чи канал тартып элге жеткирди деп ойлойм. Жетпей калгандарга деп бүгүн региондон көрүп койсок китепти алып келбедикпи. Анан жаңы ырлар чыгып атат, жаңы оондор жаралып атат. Ошо жакын арада дагы бир ырыбыздын бет ачары болгон турат. Анда элге жарыялап айтып коюшубуз керек. Жалпы мынорики футбол федерациясына гимн катары спортчуларды колдогон бир жакшы пайда болгон. Сөзү менен жараткан. Онун Бек Исраиловдун калемине таандык. Ошону ушу жакын арада сентябрдын башында презентация болгон турат. Жалпы жанагы Спартак стадионунда бир беттеш болот турбайбы? Ошол беттеште, ошол жерден жалпы элибиз Абдан сонун. Бул жактан жеке эле бир жагына, мисалы үчүн Кыргызстан, Ысык көл, Токтогул деген көптөгөн ырларыңыз бар. Аны билебиз да. Эми келип туруп спорт жаатына дагы ушундай ыр чыгарып атканыбыз, бул да болсо өзүнчө бир чоң жаңылык да. Көптөгөн сыйлыктардын ээси деп бул жакта жазып атат. Бек Исраиловдун аты энеси дейт. Атактуу эл аралык бир нече сыйлыктардын ээси атактуу Бек Исраиловдун энеси деп жазып атат. Албетте туура жазып атасыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, туура эле. Жолдош ага, атайын келгенден кийин майрамды алдын ала дагы куттуктап,
ырларыңыз болсо жаңы оғондардан Жаңылдырдан ырдап берейин. Эми азыркы учурда жаш өтүп баратканына байланыштуу көбүнчө эле баягы сүйүү темасы эмес, мындай кайраң гана жаш кезек деген сыяктуу ырлар чыгып калат экен. Ошондой ырларыман бир ырдап берейин. Жаңылкан Бегалиеванын сөзүнө жазылган. Жашарып кетем деген ырды ырдап берейин, Jaz gelip güldür jaynasam, jaraşıp jaştar baratsam, jaşarıp yetem jaşarıp, kıyalga batıp başkaça. Жүрөгүм гүлдөй жайнаса, жашарып кетем жашарып, жылуу сөз уксам сүйүнүп, жашарып кетем жашарып. Tügöylөр tursa sırdaşıp, sүйүнүн ырын ырдашып, жашарып кетем жашарып, кетсем да далай белдашып. Жүрөгүм гүлдөй жасанып, жашаганы жакшы тазарып, жылуу сөз уксам сүйүнүп, жашарып кетем жашарып. Жанымдан кетпей эркелеп, не берем турса ата деп, жашарып кетем жашарып, жаштыгым кайра келсе де. Жүрөгүм гүлдөй жасанып, жашаганы жакшы тазарып, жылуу сөз уксам сүйүнүп, жашарып кетем жашарып, жылуу сөз уксам сүйүнүп, жашарып кетем жашарып, жашарып кетем жашарып. Бул эми жаңы чыгарма экен. Жаңы чыгарма. Өзүңүз да жаңыдан үйрөнгөн окшойсуз. Эми буюрса муну дагы бышырып чыгаргандан кийин муну дагы башкача угуп калабыз. Эгерде муну дагы оңдоп түздөп дагы жазып иштеп чыксаңыз, Кудай буйрса эл алдына мындай жакшы чыга турчу ырлардын бири экен да. Эми эжекеме кезекти берели. Акын эжекебиз ыр окуп алса болбойт эфирден. Бүгүн эми майрам алдында келип аткандан кийин атамекенибиздин майрамы болуп аткандан кийин атамекен аттуу ырымды айтып коелу. Жаралгандан маңдайыма жазылган, мээрин чачып койнуна батырган, ата бабам сүрүп ис салган,
Атамекен айлан атыңдан. Алыс чыксам куса болуп сагынгам. Аппак тоолор салкын атырдан. Мөлтүр булак агып жаткан мүрөктөй атамекен айлан атыңдан. Кээде беле кечүүгө жетеленип келем өмүр көчүнө. Апакемдей аяп мени турасың. Атамекен карыздармын өзүңө. Жүрөк көчүң качан кайда барбайын. Өзүң менен сыймыктанам ардайым. Кыргызстан ыйык атамекеним. Мен өзүңө эмгегимди арнайын. Сонун. Бул деле жаңы жазылган ырлардан бу. Ооба, жаңы. Бул жаңы китепке түшкөн жаңы ырлардан экен да. Эми Жолдош агай, өзүңүз обондор эмне болуп атат? Бул жаңы ырдын бет ачарын бул жактан угуп калдык буюрса. Бул эми биздин ушу болгон Facebook, Instagram, YouTube аркылуу тарайт жалпы элибизге. Буга чейин дагы канча ырларды жазып ийдиңиз? Ырчылар менен иштешип атасызбы? Аткаруучулар менен? Ооба, иштешип атабыз. Анан эми андан сырткары Мырзайым деген бир шайыр апалар тобунда дагы иштеп жүрөбүз. Анан ушул топтун бир жакшы өзгөчөлүгү башка шайыр апалардан айырмасы ушу мен өзүмдүн оондорумду ошол Мырзайым тобунун мүчөлөрүнө ырдатып, алардын арасында бар эле акындар, ошолордун сөздөрүн оон жазып берип, анан ошо өздөрү ырдап, ошондой бир чыгармачылык өзүбүзчө бир Мырзайым деген топ түзгөнбүз. Ошо менен да иштеп атабыз. Көпчүлүк ырларым ошолор аркылуу кичине элге мындай тарап атат. Анан эми атактуу ырчыларга ырдаш чынында кыйын да. Алар ырдашат, бирок алар аранжировкасын жасап бер, анан сөзүн жазып бер, анан төлөп бер, анан төлөп берсең ырдап берем дегендерден чынында тажап кеттик. Андан көрө өзүбүз мына эзел ырдабаган Гүлмираны ырдатып, муну менен дагы кичине мындай баягы соц тармактарга жөнөтүп атабыз. Ошону баягы өзүбүз менен эле өзүбүз эптеп кыбырап атабыз. Ырлар болсо жаралып атат. Өткөндө бирөөнү айтсам ишенбей атпайбы, 250 он жазып койдум. Билинбей атып эле ушу ошончо оон болуп кетти. Анан эми оон чыгарыш оңой экен, бирок элге жеткириш кыйын да, чын кыйынчылык. Оон чыгарыш оңой деп айткандан мен билбейм. Бул сөздөн кимдир бирөө башка көпчүлүккө бул эми 1 миллиондон бир адам ушундай оон чыгарып, бирок ошого жеңил эле болуп, баягы бизде тигүүчү цехтер бар го, тартылдатып тигип кете бергенчи. Алар анан ошол сыяктуу сиз деле көйнөк тиге албайсызбы? Ошондой болуп атат, алар тартылдатып тигип өзлөрүнүн жумушун кылып, аларга оңой болуп калат. Анан сиз болсо улам үстүнө 250 оон деген бул азыркы маалдагы мисалы үчүн акындардан эң көп ыр жазган, мисалы үчүн Саякбай Каралаев атабызды дагы Гомер акын деп тең чыкпайбы, бирок андай эмес да. Ал биздин Манасчы атабыздыкы такыр башкачараак го менимче. Ал 16 күн 16 түндөп манас айткан Гомерден да өтүп кеткен деп койсок болот да. Азыр сиз болсо Гомер боюнча болот. Учурдан пайдаланып тиги ыр керек болуп издеп жүргөндөргө айтып коюш керек. Мен ар дайым эле эфир сайын айтам, ыр көп айтып аткандай, ырдалбай жаткан ырлар көп да. Ал ырдашсын. Эфирден агам бир жарылып атпайбы? Жана кындайлар мени тажатты деп. Тажабаңыз. Чындыгында мына акындар заказдар көп болот да, буйрутмалар көп болот. Мага жазып берчи, оон жазып берчи деп көп эле кайрылышат. Анан жазып берем. Анан айтам: "Ай, бул ыр жазганда эми жерде калбасын. Эптеп ырдаталы, өзүң ырда. Же бирөөнү алып кел ырдаталы. Жөн эле жаза бергенде эмне? Андан көрө" деп ошон үчүн жанагы акындардын өздөрүн ырчы кылып, же болбосо бирөөнү жетелеп келип мына могу ырдайт дедиртип, анан ушинтип кичине аракет кылбаса, ырлар басылып кала берет экен дагы. Андай унутулуп калат экен керек болсо ошо ойдон. Жанакы өзүңүздөр айткандай Мырзайым тобуна жасалып ырдалган ырлардан эгерде аранжировкалары бар болсо, азыр бизде көптөгөн ушундай топтор, апалар, эжекелер ырдап чыгышат да. Ошолорго аранжировкалар керек болуп калат. Ошолорго кайрылсаңыздар, балким алар дагы таратып алып беришет. Азыркы көптөгөн ырчылардын ырын ошо популярдуу кылып аткан ошо Мырзайым деген топко окшош дагы көптөгөн топтор. Анткени мурда бир убакта чыкпай койгондун баардыгы тең азыр эмнегедир күчтөнүп баштады. Толтура баягы эмелер бар да, катылып калгандарды чыгарып атышпайбы? Бир убакта өзүңүз айткандай Шайыр апа деген долбоор деп жалаң апалар эрече кийип алып чыкты эле. Азыр болсо
35 жаштан баштап деле элечектерди кийип алып, айласы кеткенде апаларга аралашып кошулуп ырдап баштап атат. Алар деле апалар да. 35-ке чыкса деле апалар. О, жок, негизи эми баягы шайыр апаларды, чоң апалар, шайыр апалар деле биз баарыбыз тең жанакындай чоң балпайган байбичелерди түшүнүп калып атпайбыз. Бирок кайдинкидей эле 35 жаштан өткөн 35 жаштагы курактагы айымдарды көрүп жүрөбүз. Алар дагы келип аралашып, ошондой топто, мисалы Мырзайым деген топ сыяктуу да бир топко кирип алып, ырдап жүрүшөт да. Бирок ыры таппайт. Ошолор менен байланыштырып мына жакында фестивалга барып келдик көлгө. 5 күн жүрүп. Аябай жакшы. Ошолор менен чогуу жүрүп эс алып келдик. Бул бир чети эс алып, экинчи чети сен айткандай чын эле аябай ыраазы болосуң да. Азыркы маданиятты мен ойлойм, ушу шайыр апалар аябай эле көтөрдү. Эмне деген сонун ырлар чыгып атат, ошолордун кандай сонун жаңы ырлары ырдалып атат. Ошол фестивалда Жолдошбектин 7 ыры, 8 ыры ырдалып келбеди. Мына Мен ошолор менен көбүнчө ошолор менен иштешип калдым, кийип калып. жок, туура эле. Ал туура эле. Ошолорго жазып берем. Ал ырдагы бир күнү жүрүп, оорудун таап, дагы бирөөнө жагып калып, дагы кийинки жаштар жолсо, ошолор ырдап аткан апалардын неберелери, чөбөрөлөрү кайра алып чыгышы. Бул элге чыкты деген сөз да. Эл ырдап атат. Элдин ичинде карапайым адам ырдап атат. Ал элди аралап калып калат. Эми келиңиздер. Иштен сөздөн ырга өтөбүз. Эми таарынбай эле бир жакшы ырыңан ырдап берди. Динара аркылуу ырдап аткан ырдап берди. Жок, ал. Мен Исакова. Таарынбай эле ырдаңыз. Сөзүндө жазылган. Ошол Динара аркылуу ырдап. ошону ырдап. Жолуктурдум деген ырдын ырдап берейин. Түйшөлүп күн келет деп жолуктурчу, жүрөгүм алып учуп согуп турдум. Кезигип сыр чечилбей калган кечте, шамалга сынган гүлдөй солуп турдум. Шамалга сынган гүлдөй солуп турдум. Аттың айгайдан жайдан эй жолуктурдум. Түш экен жакшылыкка жоруп турдум. Өзүңдү издеп барып жолуктурдум. Ырсапка оон салып созуп турдум. Өкөлгөн көк шибердин кучагында жүрөккө сүйүү болуп толуп турдум. Жүрөккө сүйүү болуп толуп турдум. Аттың айгайдан жайдан эй жолуктурдум. Түш экен жакшылыкка жоруп турдум. Kokusundan jolukturdum.
Өзгөнү жакындатпай коруп турдум. Сездиңби ошондогу махабаттын тунугун тазалыгын туюп турдум. Тунугун тазалыгын сезип турдум. Аттың айгайдан жайдан эй жолуктурдум. Түш экен жакшылыкка жоруп турдум. Түш экен жакшылыкка жоруп турдум. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө образ, өзгөчө сонун обондор ырдаганга жараша ушинтип ырдаш керек да. Карымдаш керек, мына ушундай көздү жумуп алгандай баары унутулат. Азыр мен SMS-терди окуй турайын. Анткени бири 5-6 келип калды. Ким биринчи жазса, ушул сиздин китепти берип калды. Кандай дедик? Жанакы сүйлөшүлгөн боюнча. Эми сизде дагы ырдаардан болуш керек эже. Анткени атайын келгенден кийин бир 3төн ырдап, ырдан окуп, вакытты Ысык көл темасына кайрылып коелу, Деген көлдүн жайы бүтүп баратат. ооба. Көлгө кимдер суктанып, кимдер жазбаганын ушул көлдү көл эне деп коебузга. Ушул энелерди, жалпы энелерди ушу көлдөй болсо деп тилек кылам да. Анан ошого арнаган өзүңдөй эне болсо бар. Ысык көл кышта келсем шыктанамын, күзгүдөй сулуулукка суктанамын, өзүңдөй айтып бүтпөс улуу дастан, көркөмдүк сырды көрүп укпагамын. Ысык көл жазда келсем асыл жардай, жан дүйнөмө жакындардай, жыт аңкыйт туш тарабың гүл коронуп, тазалык бир өзүңдө катылгандай. Ысык көл жайда келсем жарпым жазып, мейман дос мемирейсиң мээрим чачып, келгендей өзү үйүмө тозуп алдың, энтелеп энекемдей эшик ачып. Ысык көл күздө келсем койнуң кенен, тозосуң төгүл чачыл пейил менен, өзүңдөн үлгү алып толкуп ташып, өзүңдөй эне болсом түбү терең. Мынаса. Бул эмне деген ыр? Өзүңдөй эне болсом, түбү терең. Бул аябай өтө мындай өзгөчө жыйынтыктаган экенсиз да. Мындан ары дагы улаганда болбой калмак. 4 мезгилде ушу өзүнүн бир кереметтери менен, өзүнүн ыйыктыгын, кереметін сактап туруп атпайбы анан. Энелердин баардыгы ошондой да, эч өзгөрбөйт. Кандай болсо да эне ошондой бойдон калсын деген. Азыр ошо мага жазылганды кулагым көзүм чалып окуп кеттим эле да. Бек жөнүндө жазылып атат экенсиң, Бек кайда деп эле жазып атат. Бек Кыргызстанда. Жаңы эле Москвадан келди. Балким эфирге чыкканды сурап атканбы? Бек өзүнчө келет, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир күнү Кудай буйрса, ушул жерден так ушул жакта Бекти да ырдатабыз. Бек гитара менен ырдап жүрөт да, негизи. Москвага эмнеге барып келди? Жана Анука вместе деген долбоорго катышып жүрбөй баштан. Башында конкурсант болду, азыр эми ошол топко мүчө болгон, жюри. Ошол ар бир тартылган сайын чакырып, ошо мүчө болуп, жюри болуп, 100 эксперттин арасында отуруп, арасында да конкурска катышкандарды талдап, Кыргызстандын атынан барып катышып келди. Жакшы. Ошол ошончо ал жака деген көптөгөн мамлекеттен чогулат. Бирок эң эле таланттуу инсандардын баардыгы ошол жакта да. Ошо уюштуруучулардын чакыруусу менен жанагы ким уюштуруп аткан киши? Эме Лазарев да. Лазарев, Сергей Ошонун Лазарев. чакыруусу менен барып ушул канчанчы сезон, 6-сезону тартылды го, ошонун баардыгына башынан аягына чейин отуруп эксперт болуп келди. Эми ал жакты көрүп, ал жакта ырдап чыгып аткан ырчылардын, ошондой эле ал жактын жашоо шартында башка маданияты башка да. Ал жака көнүп калып, анан Кыргызстанга ырдагысы келди. Жок, ал Кыргызстанды ырдап эле сонун эле турат. Айтып атпайбызбы, жакында могу бир биздин спортчуларыбызга арналган андай деле бала эмес. Жакшы эле сонун балабыз бар дейсиз.
Жок, негизи мындай да, ошол Россиянын шоу бизнеси бек акырындан аралашып келатат. Көп жерде Ошону айтып атпайбы? чакырат. Анан сен айткандай сурайт экен, тиерге баргандачы, сен Москвада турасыңбы, Москвада жашайсыңбы деп көп суроолорду беришет. Дейт, жок, мен Кыргызстандан келем. Десем, сен алыстан келет экенсиң, андай мындай деп, жол кирең кандай болуп атат деп сурап калышат дейт. Анан ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет да. Мисалы спортчуларды жакшы колдоду. Биздин өкмөт, мамлекетибиз, президентибиз баш болуп кандай сонун кумуш колдошту. Анан ушу маданият адамдарына дагы кичине көңүл буруп койсо жакшы болот эле да. Айрым ошондой сыртка чыгып биздин элибиздин атынан чыгып Андай балдар саналуу эле. Балдарыбызды кичине колдоп. Бул менимче жаңыдан маданиятка кезек келди окшойт. Баягы этап менен келатат да. Анткени мына баштаганда эле азыркы эми 31-инде Кудай буйруса көрөсүздөр. Азыр биздин ошол бийликтин кылып аткан дагы бир чоң кызматы, элибизге кылып аткан дагы бир чоң жакшылыгы майрамда көрөсүздөр. Бийликтин жаңы өз башка аппаратураларды алып келип, арендага канча деген акчаларды төлөп, жыл сайын ар бир майрам, жаңы жыл болобу же кайсыл болбосун, ар бир майрамга аппаратураларды ошентип алып келип жүрсө, азыр эң заманбап, эң жакшы деген аппаратуралар келип, ушул биздин стадионго жаңы орнотулуп, эми кезек келип жетти. Кудай буйруса, эми аппаратура болсо жанагындай жандуу менен ырдаган ырчыларыбыздын үндөрү жакшы жетет да. Эми бирде ырдай калалы, Ошентип эми дагы ырлар көп негизи. Кайсынын ырдарын билбей атам. Азыр эми Венера Токтоконова деген биздер жакшы бир акын кызыбыз бар. Ошонун бир сүйдүм неге деген чыгармасына оон жаздым эле, ошону ырдап берейин. Мен сени сүйбөй коюм керек эле. Жашоонун мыйзамдары себеп эле. А бирок сүйүп алдым өжөрлөнө. Мен үчүн сени сүйүң күчтүү. Men üçün seni suyum güçtü belim. Men seni tanı başım geri gelir. Жашоонун бөлөктүгү себеп эле. Негедир тоскоолдукка карабастан барынан артык көрүп сүйдүм неге. Барынан артык көрүп сүйдүм неге. Men seni görmöy ötüm geri gelir. Turmuştun bölüktüğü sebep ele. Sana dep sezimleri hamol olup Jürögüm jarık öttü suyucene. Jürögüm jarık öttü suyucene.
Ayvar asıldı men süydüğüne talabı bu suyunu ökten turuştuk bir almagan bu sezimge yüreğim uşunçalık alsız benim yüreğim uşunçalık alsız benim Barakaldı. Barakaldı ağay. Bundan artık yüreğim uşunçalık alsız benim alsız benim Vay rahmat. alsız benim Bundan artık dagı qoşumça söz uysеңiz, ыйлап жибериши дейсиz агай. Жолдош Ишбек Исраилов оончу жанында акын жазуучу Гүлмира Ырыспаева үлгүлүү үй бүлө болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге биринчи жазган СМСтин ээси албетте ушул коломто китепти азыр сизге СМС аркылуу жөнөтүп Кудай буйрса Гүлмира эжекемдин өзүнүн авторлук жазылган коломто аттуу китепти сиз утуп алдыңыз, туура таптыңыз. Бек Исраиловдун ата энеси деп жазган биздин көрүүчү. Дагы көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Биздин режиссер Бакай Эген уулуна да чоң рахматыбызды айтабыз. Көрүшкөнгө чейин амандыкта болуңуздар.